Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн Лиам Ниссанын аткаруусунда белгисиз аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз кырсыкка учурап ооруканадан чыккандан кийин анын аты жөнүн башка бирөө өзүнө ыйгарып алып, жада калса аялы дагы ошол адам менен жашап калган болот. Көрүүгө камданып калган болсоңуз баштай берели. Тасманын башында Мартин Харрис аялы менен учакта келе жаткандыгын көрөбүз. Алар Америкадан Берлинге учуп келип, бул жерде биологиялык конференция болгондуктан окумуштуу Мартин Харрис эл алдына чыкмак экен. Каармандарыбыз чыгып таксиге олтуруп жаткан кезде таксинин айдоочусу жүктөрүн салып, бирок унаа ордунан жылгандан кийин чемодандардын бирөөсү калып калгандыгын көрөбүз. Алар бир кезде мейманканага жеткенден кийин гана Мартин чемодандын бирөөсү жок экендигин түшүнүп, аялы мейманканага кирип кетсе өзү башка таксиге олтурат дагы чемоданды көздөй эле аэропортко жөнөп кетет. Жолдордо унаанын тыгыны аябай көп болгондуктан таксидеги айдоочу кыз башка жолдорго салып, аэропортко батыраак жетүүгө аракет кылып жаткан кезде эле унаа кырсыкка учурап калат. Алар жолдон чыгып кетип сууга түшүп калган кезде унаанын айдоочусу биринчи өзү чыгып, бул убакта терезени сүзүп эс болуп калган каарманыбызды дагы куткарып чыгат. Бир кезде эле дарыгерлер келип, Мартин өзүн жоготуп ооруканага түшүп калып, арадан 4 күн өткөндөн кийин гана өзүнө келди. Ал ойгонуп эле өзүнө эмне болгондугун түшүнбөй дароо эле аялы жөнүндө сурап, мен ооруканада болсом эмнеге аялым жанымда жок деп эле кызычууга түшө баштайт. Көрсө каарманыбыз окуя болгондон кийин көп нерсени унутуп калып, жада калса аялынын байланыш сандарын дагы эстей албай коет. Анда дарыгер Мартинди сооротуп, сизге азыр көп ойлонгонго болбойт. Балким азыр сизди аялыңыз издеп жаткандыр, бир кабары болсо сизге айтабыз деп, азырынча эс алып туруңуз деп убадасын берет. Бул убакта Мартин кол саатын көрүп аялы эсине түшүп, саатты аялы белекке бергендигин эстеп калды. Бул убакта сыналгыда окумуштуулардын чогулушу жөнүндө теле берүү болуп жаткан. Мартиндин эсине ошол убакта гана Германияга эмне себептен келгендиги түшүп, конференцияга катышаарын билип, аялы менен бара турган мейманканага барат. Ал кабыл алуучу кыз менен сүйлөшүп жатып эле аялынын бир жакка бара жаткандыгын көрүп калып, анын артынан барып, чогулуш болгон жерге кирейин десе эле күзөтчүлөр такыр киргизбей коет. Анткени Мартиндин жанында өздүгүн тактай турган эч кандай документи жок болчу. Анда каарманыбыз күзөтчүлөргө bunun ичинде менин аялым жүрөт, ошого барып жолугалы. Ал менин дарыгер экендигимди силерге далилдеп берет деп Мартин аялынын жанына барып, аны менен учурашып кечирим сурап, мен 4 күн ооруканада жаттым десе, аялы мен сизди тааныбаймын деп айтат. Муну уккан Мартин эч нерсени түшүнбөй калды. Ал аз келгенсип ал жерге башка бир адам менин атым Мартин Харрис, мен дарыгермин деп айтып, каарманыбыздын аялым бул менин аялым болот деп Мартинди такыр эле оозун ачырды. Көргөн көзүнө ишенбей турган каарманыбыз эмне кылышын билбей турса, ал жердеги күзөтчүлөр каарманыбызды сыртка алып чыгып кетишип, видео байкоодон дагы Мартиндин аялы мейманканага жалгыз киргендигин көрсөтүп, сиз адашып жатасыз же болбосо келе соораксыз деп эле каарманыбызды жиндикке чыгарып коюшат. Анан да күзөтчүлөр биз эми тартип сакчыларды чакырышыбыз керек десе, Мартин маселенин канчалык олуттуу экендигин түшүнүп, алардан кечирим сурап, силер чындыкты айтып жатат окшойсуңар, мен автокырсыктан кийин ушундай болуп калдым деп эле ооруканага кетишим керек деп ал жерден кетет. Бирок ал кайрадан эле кайтып келип, аялынын жанагы башка киши менен бактылуу болуп олтургандыгын көрүп, башына түшкөн мүшкүлдү кантип чечишти деле билбей калды. Эң эле өкүнүчтүүсү, анын жанында эч кандай өздүк документи жок болгондуктан жатаканалардан дагы орунду ала албай, көчөдө бара жатып эле аны бирөөлөр аңдагандыгын байкай баштайт. Анда Мартин метрого түшүп бара жатса, анын артынан бир түшүнүксүз адам чуркап, каарманыбыз поездга кирип кетип келе жаткан адам жетишпей калды. Мартин көчөлөрдүн биринде буга чейин өзү кырсыкка учураган унааларга окшош унаа көрүп, ал такси кызматын иштеткен ишканага барып куткарган кыз жөнүндө сурай баштайт. Көрсө каарманыбызды куткарган кыз Берлинде мигрант болуп иштеп, анан дагы айдоочу куөлүгү жок экен эле. Ошондуктан ал Мартинди куткарып коюп эле ал жерден качып кетип калыптыр. Бирок кызматкерлердин бирөөсүнүн жардамы менен Мартин ал кыздын кайда иштеп жүргөндүгүн таап алып, кыздын куткарып калгандыгына ыраазычылыгын билдирип, анан дагы мен кайда бара жаттым эле, кайсы жерден сиздин таксиңизге олтурдум десе, ал кыз эч нерсеге жооп бергиси келбей эле унчукпай коет. Мындан соң Мартин айласы кетип чоңку жайлардын бирине барып, ал жактан Бреслер деген окумуштууну издей баштайт. Анткени Мартинди Америкадан Берлинге ошол Бреслер чакырган эле. Анда Мартин окумуштууну таап барса, анын жанында буга чейин каарманыбыздын атын алып алган киши сүйлөшүп жатыптыр. Анда Мартин окумуштууга бардык нерсени түшүндүрүп, негизи менин атым Мартин Харрис. Бул сиздин жаныңызда турган адам менин ордума өзүн тааныштырып эле сизди алдап жатат. Бул адам менин өмүрүмдүн баардыгын талкалай турган болду деп эле Бреслерге буга чейин эмне жөнүндө сүйлөшкөндүгүн айтып берип жатса, экинчи Мартинмен деген адам дагы так эле ошол нерселерди айтып берип коет. Анан дагы эң кызыгы, каарманыбыз буга чейин аялы менен сүрөткө түшкөн жерде анын дагы сүрөтү бар экен. Муну көргөн Мартин буга чейин биз бирөө вертолет менен кыздын колун сураганда көрүп эс болгондой эле эс болуп калат. Ал кайрадан мурдагы ооруканасына түшүп, ал жердеги мейирбан айым каарманыбызга кагаз берип, менин бир таанышым бар, балким ал сизге жардам бере алар деп айтат. Мындан соң Мартинге капельница берип, ал алсыз жаткан кезде буга чейин Мартинди аңдып жүргөн адам келип мейирбан айымды ошол жерде өлтүрүп салды.
Алы жок жаткан Мартин акыркы күчтөрү Медайымдын чөнтөгүндөгү кайчыны алганга аракет кылып, бул убакта кылмышкер Медайымдан башка дарыгерди дагы өлтүрүп койгон экен. Бир маал деле Мартин ордунан туруп алып кийимдерин алып алып качып жөнөдү. Кылмышкер анын артынан кубалап такыр жетпей, каарманыбыз убакыттан пайдаланып тез жардам унааларынын бирине түшүп алып, ооруканадан алыстап кеткенде гана унаадан чыгып кетет. Ошентип такыр эле жалгыз калган Мартин өзүн туңуйга түшүп калгандай элестетип, мындан нары кандай айла кыларын деле билбей калды окшойт. Мартин бир кезде буга чейин Медайым берген кагазды эстеп, анда жазылган дарекке барып Юрган деген адамга жолугат. Көрсө Юрган буга чейин жашыруун тыңчы болуп иштеп жүргөн экен. Азыр эмгек өргөсүндө болгондуктан жеке буйрутмаларды кабыл алып, адамдарга жардам берип изилдөө иштери менен алек болуп жүргөн. Ал каарманыбыздын сөздөрүн угуп, сиздин сөзүңүздө жалган жоктой көрүнөт. Мен сизге жардам бергенге даярмын, бирок биз ар бир нерсени текшерип чыгышыбыз керек. Мен өзүмдүн изилдөөмдү жүргүзөйүн, сиз болсо таксинин айдоочу кызына барыңыз. Ал мага жолуксун десе каарманыбыз макулдугун берип Юрганга бир аз акча таштап, өзү болсо аны куткарып калган кыз Джинага барат. Бирок Джина бул жолу деле аны уккусу келген жок. Анда Мартин ага кол саатын берип, бул сааттын баасы 5000 евро. Мен сага буну белек кылайын, мага бир аз жардам берип койчу. Сени бир адамга жолуктурушуң керек. Бүгүн болсо менин жата турган жерим жок. Ошондуктан сеникине жатып кетейин десе, Джина көп ойлонуп макулдугун берип, Мартинди ээрчитип алып өзүнүн үйүнө барат. Бул убакта Юргандагы керектүү адамдарына коңгуроо кылып, андан соң компьютердик клубтарга кирип, Мартин айткан окумуштуулардын чогулушу жөнүндө маалыматтарды издей баштайт. Джина менен каарманыбыз үйүндө сүйлөшүп олтуруп, кыз Мартинге өзүнүн сырын айтып берди. Мен буйруса 4000 евро чогултсам өзүмө бир документ сатып аламын. Анан бул жактан кете турган ниетим бар десе, Мартин ага менин саатымды сатып жибергениң. Ошону менен документиңди сатып алсаң болот деп айтса, Джина ага жооп берип, албетте сатамын деп айтат. Мындан соң Мартин тазаланып алайын деп жуунучу бөлмөсүнө кирип кеткен кезде, эшикти такылдатып эле ал жерге биз буга чейин көргөн кылмышкер келип калган болот. Анда Мартин бир нерсени байкап калып, дароо эле жанагы кылмышкер менен мушташа баштап, канчалык аракет кылбасын ал жаштыкка салып каарманыбызды уртукмук ала баштады. Джина бир кезде кылмышкерге ийне сайып салып, ал ошол жерде жан берип, каармандарыбыз шашылып эшикке чыгышат да унаага олтуруп алып эле качып жөнөшөт. Бирок маселе ушул бойдон эле бүтүп калбай, эшиктен башкасы унаасы менен кубалап, Мартин жолдун тыгындыгына карабай эле унааны айдаган бойдон кача берди. Алар бир кезде башка унаа менен сүзүшүп кетип, унааны артка айдап качып, кандай болбосун кубалап келе жаткан кылмышкер жетүүсүнө аз эле калат. Мартин жолдогу курулушту байкабай унаасын аңтарып алып, андан соң аларды трамвайдагы сүзүп кетет. Мындан соң экөө качуусун жуулантып эс алуучу жайлардын бирине кирип кетишип, ал жакта элдин баардыгы Гүлнарам деген ырга бийлеп жаткандыгын көрүшөт. Бир кезде Джинанын жини келип, сен эмнеге менин таксиме олтурдуң эле, менин жашоомдун баардыгын талкаладың го. Ушуга окшогон кылмышкерлердин колунан менин ата энем дагы өлгөн. Эми биз жок болуп кетпесек, экөөбүздү тең өлтүрөт деп, бир пастан нары бери барып эле кийим таап келе коет. Мындан соң алар Юрганга жолукса, Юрган буга чейинки изилдөөсүнүн жыйынтыгын айтып берет. Көрсө окумуштуу Бреслер Нобель сыйлыгына ээ болгон өтө бир күчтүү окумуштуулардан экен. Ал тамак ашты оңой өндүрүүнүн жолун таап, аны элге жайылтууну көздөп жүрүптүр. Бул ишке Шаби деген ханзада демөөрчүлүк кылгандыктан ага көп жолу кол салышып, өлтүрүүгө аракет кылышкандыгы менен ханзада дагы деле тирүү болчу. Бул Берлинде өтө турган конференцияга ханзада дагы келет экен. Ошондуктан кылмышкерлер сенин атыңды жамынып, аны өлтүрүүгө аракет кылып жатат окшойт десе, бул сөздөр Мартин үчүн аябай эле чындыкка жакындай болду. Анда каарманыбыз Джинаны өзүнө шерик кылып алып, кандай болсо дагы чындыкка жетишим керек деп, биринчи эле аялы Листи аңдып жүрүп, ал жалгыз жүргөн учурда жолугуп калат. Анда Лис, сен мени кантип таап алдың деп аябай таң калып, алар экөөбүздү тең өлтүрүп коюшу мүмкүн. Сен эсиңде болсо айропортто өзүңдүн чемоданыңды унутуп калгансың. Чемоданыңды тапканыңдагы ошол жерде мени күткүнүң, мен сени жакшы көрөм деп эле кетип калат. Бул убакта Юрган үйүнө келсе, ага аэропорттон кат келиптир. Анткени Юрган буга чейин аэропорттогу адамдарга коңгуроо кылган эле. Көрсө катта каарманыбыз аэропортто аялы менен келе жаткан сүрөттөр бар экен. Бир кезде Юрганга Коул Родни деген адам коңгуроо кылып, сиз мага коңгуроо кылып Мартин тууралуу маалыматты айтып үн жазуу калтырган экенсиз. Мен азыр Берлинге келдим эле, сизге жолукканы бара жатам. Мартин менин таанышым болот, ага жардам бергенге даярмын десе, Юрган ал адамды күтүп, Коул келгенден кийин Юрган өзүнүн сөзүн баштайт. Мен бир кезде тыңчы болуп иштеп жүргөндө 15-бөлүм жөнүндө уктум эле. Ал бөлүмдө өтө бир күчтүү адам өлтүргүчтөр иштечү. Алар кылган ишинен эч адашпай, анан дагы издерин калтырчу эмес. Мен сиз менен сүйлөшүп жатканда эле ким экениңизди байкадым деп өзүнүн ичимдигине өзү уу кошуп, Юрган ошол жерде өзүн өзү өлтүрүп алат. Көрсө бул Коул ошол 15-бөлүмдүн адамы болчу. Бул убакта каарманыбыз Джина менен аэропортко келип, ал жерден чемоданды таап, анын ичинен өзүнө тиешелүү документтерди жана акча китепчелерди тапты. Анда Джина ал жерден кете турган болуп, сен эми өздүгүңдү тактап алдың, мен дагы барып жашоомду улантайын десе, Мартин Джинага ыраазычылыгын билдирип, чемоданынан бир аз акча берип, жакшы маанайда коштошот. Мындан соң Мартиндин жанына Коул келип, мен сен жөнүндө маалыматты угуп, дароо эле жардам бергени келдим деп айтып,
Бир аздан кийин ал шериги менен каарманыбызды уурдап бара жаткандыгын жыына көрүп калат. Анда жыына ал жердеги такси унааларынын бирин уурдап алып кылмышкерлердин артынан ээрчип жөнөп. Бул убакта Коул Мартинге бардык нерсени түшүндүрө баштайт. Сен менин адамдарымдын арасынан эң күчтүү адам өлтүргүч болчуң. Лиз сенин эч кандай аялың эмес болгону экөөңөр чогуу иштейсиңер. Силер өзүңөргө карагандай аттарды тандап башкалардын көзүнө үй бүлө көрүнүп, жакында боло турган чогулушта Ханзада Шабини өлтүрүшүңөр керек болчу. Сен болсо кырсыкка учурап башың катуу тийгенден кийин бул нерсенин бардыгын чындыктай көрүп алыпсың. Кантсе да бизден өтө көп убактыбызды алып жатасың. Анткени биз бул нерсеге 1 жыл даярданганбыз. Сени жок кылбасак болбойт десе, экинчиси каарманыбызды ургулап баштап, бул убакта ал жерге жетип келген жыына кылмышкерди сүзүп токтойт. Ошентип кылмышкерлер өлүп, Коулдун сөзүн уккан Мартин ишенгиси келбей, буга чейинки чемодандан өзүнө тиешелүү ар кандай паспорттарды тапкандыгына ишенди окшойт. Бул убакта Ханзада Шаби дагы Берлинге жетип келип калган. Бир кезде кечки чогулуш башталып, ал жерге окумуштуу Бреслер дагы келип, Лиз Бреслердин баштыгын алып келиңиз, мен муну илип коеюн деп анын ноутбугуна өзүнүн бир аппаратын саят. Ал мындан соң өзүнүн ноутбугуна барып жанагы аппарат аркылуу Бреслердин ноутбугун бузуп кирип, ал жактан өздөрүнө керектүү файлдардын бардыгын көчүрүп алышты. Көрсө алардын максаты Бреслердин жаңы ачылышын өздөрүнө көчүрүп алышып, принц Шабини өлтүрмүш болуп, чындыгында максаттары окумуштуу Бреслерди өлтүрүш экен. Анткени Бреслер жаңы ойлоп тапкан нерсе жашоонун жеңилдешине өтө бир чоң өбөлгө түзгөндүктөн аны уурдап барып башка бирөөгө сатууну чечишиптир. Бул убакта каармандарыбыз дагы чогулуш болуп аткан жерге жетип келип калышкан. Алар күзөтчүлөргө болгонун болгондой айтып беришип, башында ишенбей жаткан күзөтчүлөр видео тасмадан карашып, каарманыбыздын 3 ай мурда бул мейманканага келгендигин көрүшөт. Көрсө ошол малда каарманыбыз Лис менен келип ал жерге жарылуучу затты орнотуп кетишиптир. Анда күзөтчүлөр ал жердеги эскертүү үндөрдү чыгарышып, меймандардын баардыгы имараттан сыртка чыга баштаган кезде Лис башка аргасы жок экендигин түшүнүп, буга чейин иштетип койгон жарылуучу затты токтотконго жөнөп, экинчи кылмышкер болсо жарылуу болбой калгандыктан Бреслерди өз колу менен өлтүрүп келгенге жөнөп калат. Бирок бир кезде эле каарманыбыз кылмышкердин алдынан чыгып, ага тоскоолдук кылып экөө мушташа баштап, бул убакта дубалдагы жарылуучу затты өчүрүүгө аракет кылып жаткан Лис жетишпей калат. Жарылуудан каарманыбыз башына жаракат алып, буга чейинки болгон нерселердин бардыгы эсине түшүп, көрсө ал чындап эле окумуштууну өлтүрө турган кылмышты өзү ойлоп таптыр. Бардык нерсе эсине түшкөндөн кийин анын мушташала турган жөндөмү дагы эсине келип, жанындагы кылмышкерди оңой эле ура баштайт. Каарманыбыз кылмышкерди өлтүрүп, анын жанына келип калган жыына менен экөө ал жерден чыгып кетип калышты. Ошентип арадан бир канча убакыт өтүп, Бреслер ойлоп тапкан ачылышын элге жарыялап, дыйканчылыкта өтө бир керектүү буюмду бекер тартуулайт. Эки каарманыбыз болсо өздөрүнө жаңы аттар менен жаңы паспорт жасатышып, азыркы жаңы Бишкекте жасалып жаткан VIP вагондорго олтуруп балыкчыны көздөп кетип калышат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, башыбыздан өткөн жакшы күндөрдү жана жакшы адамдарды ар дайым эстей жүрөлү.